Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 27-июнда Ашхабад шаарына Түркмөнстан 2 күндүк расмий иш сапары менен жөнөп кетти. Иш сапарынын алкагында Садыр Жапаров Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухаметов менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эки жана көп тараптуу кызматташуунун приоритеттүү багыттарын, ошондой эле региондук жана эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара байланышуунун актуалдуу маселелерин талкуулоо мерчемделген. Мамлекет башчысы ошондой эле Кыргыз-Түркмөн экономикалык форумуна катышат жана Түркмөнстандын экспорттук товарларынын көргөзмөсү менен таанышат. Мындан тышкары президент Садыр Жапаров, туңгуч президент Сапар Мурат Ниязовдун күмбөзүнө жана Түркмен Башинен Рухи Метижири мечитине барат. Ошон менен бирге Түркмөнстандын эгемендүүлүк монументине гүл чамар коет. Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын курамы. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дюшекеев, Кыргыз Республикасынын Түркмөнстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Талант Султанов, транспорт жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдралиева, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев, энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Таалайбек Ибраев. Булак президент кежи. Замир Казакбаев, президенти аргемебиз ар тараптан тытмалабай, ага жардам берели. Өнүгүүгө жол таппай карайлап турганда аргемебиз ар тараптан тытмалабай, президентке жардам берели деди 26-июнда Назар Ньюс маалымат агенттигине журналист Замир Казакбаев. Өнүгүүгө жол таппай карайлап турганда аргемебиз ар тараптан тытмалабай жардам берели. Жардам деген аргемебиз өз ишибизди мыктап кылганыбызда жардамды кимге беребиз? Төрөбаев, Эгизбаев, Сегизбаевка эмес, президентке. Эгер аргемебиз чайын ичип, симпатия кылган досубузга, кошуна же айылдашыбызга тарта берсек, дагы 30 жыл кыйналабыз. Жок болуп кетишибиз дагы мүмкүн. Мени жаман көрбөгүлө, бирок бул учурдун талабы биригүү деп ушуну айтат да, ишеним көрсөттүңбү? Көрсөткөн жоксуңбу? Маселе анда эмес. Маселе президенттин саясий чечимдеринде жана аны эли канчалык деңгээлде колдоруунда. Эли башка, президенти башканы каалап турганы жакшылыкка алып келбейт. Үйдө деле атасын укпаган үй бүлө кандай болорун жакшы билебиз го. Ата катары көрбөсөң кой, мамлекет башчысы катары көрүп кой. Ооба, мүчүлүштүктөр болот, ансыз кайдан. Бирок барыбыз жалгыз президент кыла албайт. Мамлекет элдин ниетине, каалоосуна жараша өнүгөт. Эл дагы ой жүгүртүүбүздү, тандообуз менен каалообузду өзгөртөлү, ээрчимеликти токтотолу, уят деп белгиледи журналист. Булак Назар Ньюс кежи. Кумтөр ишине байланыштуу камакка алынган Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков абактан кайрылуу жасады. Анын билдирүүсүнүн тексти Facebook'тагы баракчасына жарыяланды. 3 жолку чакырылышта парламентке депутат 2 ирет Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайландым. Инсан катары да, депутат катары да, парламенттин төрагасы катары да эч качан мыйзамсыз иштерди жасаган эмесмин. Кумтөр иши боюнча менин таза экенимди ошол кезде кабыл алынган документтер өзү эле айтып турат. Убактылуу депутаттык комиссия даярдаган токтомду төрага катары мен кол койгон парламенттин чечимдери менен салыштырып, окуп көргөн адам өзү баарын түшүнүп алат. Барыбыздын кылганыбызды Кудай өзү таразалап коет деп жазган ал. Өлкөдө жөнөкөй эмес социалдык экономикалык абал орун алууда. Эпидемиологиялык кырдаал да кайрадан курчуп жатат. Мындай учурда мамлекетибизге ынтымак, биримдик керек. Акыркы кезде мага артылып жаткан куру доомат, жалган жала мени адилеттик, акыйкаттык, абийир үчүн күрөшкө түртөт. Барыбыз мыйзамсыздыкка каршы турушубуз керек. Келечекте балдарыбызга калтыра турган эң чоң байлык бул мыйзамдуулук үстөмдүк кылган Кыргыз мамлекети деп айтылат депутаттын билдирүүсүндө.